ходи народ на свой огород деген сөз бар го. Тамаша. Достор, биз Европада жүргөн жокпуз. Биз деген Салам Европа кино тасмасынын жабык көрсөтүүсүндөбүз. Башкы режиссер Руслан Акун, Акыркы сабак, Агай жана Салам Нью-Йоркта көптөгөн белгилүү тасмалардын режиссеру. Эми менин оюмча деңгээли азыр эле ушул Европада жүргөндө эле кылтарыс болуптур. Деңгээли азыр эле билинет. Көрөлүк кино тасманын деңгээли кандай болгонун, кандай көрүүчүлөр кандай дейт. Биякта эжекелерибиз жүрсөң, өзүнчө эле Европада жүрүшөт. Алдыда кызыктуу берүү күтүп турат, кеттик. Саламатсызбы. Премьера кут болсун байке. Рахмат. Сезимдер кандай болот? Ар бир премьерада эле толкундануу, эмгегибиз элдин назарына түшсө экен, жакшы ой толгуу жаратса экен, ойлогон ой максаттарыбызды, билдирчү ойлорубузду жеткире алсак экен деген эле дайыма толкундануу. Салам Европа. Тасмаңыздын баалуулуктары, өзгөчөлүктөрү мындай айтып кете аласызбы? Баалуулуктар, өзгөчөлүктөрү бул ар бир кыргызга жакын болгон. Үй бүлө, билим, анан өзгөчө мен айта кетчү, ушул чоң ата, чоң апа, ата тайненин небереге болгон башкача өзгөчө бир мээрими, башкача өзгөчө бир жылуу сезими да. Мындай эсте каларлык кайсы мамлекетте болду, ошо кичине бөлүшүп кетсеңиз. Эсте каларлык кайсы мамлекетте болду? Баары эле жакшы болду. Биздин эми кыргыз топ, мисалы үчүн, ошо биздин өзөгү командабыз чогуу барабыз да. Мен ойлойм, ушул кайсы жака барбасак деле, ошо биздин адистер, кыргыз жаш уландары каякта болбосо ыгын табып, эбин табып, бардык жерде биз оңой алып кетет экенбиз да. Ушул кинонун негизи тартылышы менин командамдын артынан да. Мен Кыргызстанга келип кетип атам. Азыр көп учурда съемкаларыбыз чет жакта болуп атат. Бүгүн эле мисалы үчүн көчө эртең менен таң атпай учуп келдик. Дароо балыкчыга бардык. Кечөө даярданып, бүгүн тартып алып, хач тасмасынын үзүндүлөрүн кайра келдик да. Негизи ошо хач жөнүндө бир суроом бар. Канча убакытта бүтүп каласыңар, качан элге чыгат? Аябай күтүп атышат элдер. Кудай буйруса 1-марттан баштап. Айтмакчы, сиздерге белегим бар. Эртең экөөңүздөргө самолетко билет алам. Менин выпускнойума учуп келип кетиңиздер. Кой, Италияга барабызбы? Кайдагы Италия? Ай, бул сага кино эмес да. Эрмек, мектепке барбасам албайт. Анда точно тартып алат. Койдун майы. Койдун майы. Кечигип атабыз, болгулачы. Кое турчу, бул деле бирөөнүн баласы. Жүргүлө, бата берип коелу. Что она говорит? Если коротко, идемте посмотреть на убийство. Ата, сиз Аяз атага окшоп калыпсыз. Аяз ата кимдерге сыйлык берет? Сабагын жакшы окуган балдарга. Тасма абдан жакты, себеби бул баягы жеңил формада тартылыптыр. Бул Айтурган Темированын стилиндеги тасма эмес. Биринчи жолу Айтурган Темирова ушул сыяктуу жеңил, жаштарга ылайыктуу фильмге тартылыптыр. Анан тасма өзү абдан жакшы. Бул абдан көрүлөт, жаштарга жагат деп ойлойбуз да. Азыркы замандын тасмасы болуптур да. Мындайча айтканда, азыркы жанагы Голливуд стилиндеги ушундай фильм болуптур да. Анан албетте бул жерде баягы Айтурган Темированы көргөлү келгенбиз бардыгыбыз. Биз Айтурган Темированын буга чейинки образдарын көрө алган жокпуз. Бирок Айтурган Темированы биз жаңы образда көрдүк. Жаңы заманбап мындай образда көрдүк. Абдан жакты. Я думаю, это такой хороший, добрый, наверное, кассовый фильм, да. И я думаю, должен нравиться. Мне понравился, да. Кинонун биринчи кезде бул чоң атасы менен чоң энесинин бала болгон мээримин, сүйүүсүн ошо биринчи чагылдырды. Мага ошол жери аябай жакты. Ошол жери мындай айтканда мени ачты да.
жана ошондой эле бул жерде көп басым жасаган бул атасы менен эне, чоң атасы менен чоң энеси бул апа баласына эң биринчи бул билимдин деңгээлин жеткизип берип атат. Билим кандай суук күндө болсо дагы билимди алыш бул балдарга мүмкүнчүлүк болсо дагы кылып бериш керек деген эмени сүрөттү көрсөттү мен үчүнчү. Билим керек экенин билдирди да. Кош келипсиз Кыргызстанга. Кандайсыз? Жакшы. Тасма жөнүндө өзүңүз көрдүңүз, айтып кетесизби кандай болуптур? Әрине да биринчи жүрүп атыр го деп бүгүн биринчи күнү башталды. Енді Кыргызстан соң бир эки февралда Қазақстанда болуы мүмкін. Енді мен жаңада айттым ғой, мен актёрмын. Мен түстім бұған, таспаға тартылдым. Маған қиын бұны айту. Потому что мен өзімді өзім көріп отырмын ана жерде. Я знаю, где ошибкам менің, басқа бір дүниелерім. Ну, в целом, душевный фильм, хороший фильм. Ну, я білмеймін, қалай өзімді мен мақтай алмаймын ғой. Халық айтсын, көрді, халықтар қазір міне жүр ғой, қазір бәрі айтып отыр, жақсы, фильм жақсы шығыпты деп. Енді менің ойымша жақсы фильм болуы мүмкін енді. Саламатсыз ба? Саламатсыздар. Маңдайыңыз қандай? Жақсы эле, келгениңер үчүн чоң рахмат. Телевидение ушинтип кызыгып келипсиңер, силерге чоң рахмат. Мен 20 жыл болду киного тартылбай калганыма. Акыркы кинодо Геннадий Садыров, Базаров деген чоң атактуу режиссер рахматлык кетип калды. Ошол режиссердун киносунда Кара кызда тартылгам. Бир топ эле кинолордун тартылган, бирок акыркысы ошо Кара кыз болгон. Этот фильм, он для всей семьи. Сюда можно прийти с Апашкой, Аташкой, внуками, с Нахой, Келинкой, со всеми. Никогда никому здесь не будет неудобно или неловко. Фильм для всей семьи. Что у казахов, что у кыргызов. Очень много детей, которые выросли у дедушек и бабушек. И этот фильм, он будет близок многим. Поэтому. Абдан сонун тасма болуптур. Актерлордун баары тең ушул фильмге мындай жарашыктуу тандалыптыр. Өзгөчө Айтурган Темирова. Ушундай сонун аткарды, прям вот кадимкидей жашоодогудай да. Казактын актерлору да молодцы. Бизге абдан жакты. Луи. Ол өтө бир тамаша бала. Ол антам. Кара бала без кара бале экенсиң. Кайдагы Париж? Полегче. Мы погостим у папы. Время есть. Ну я тандыр озу курайын курагыр десе. Он считается популярным актером, он телевидение он работает, актер какой-то комическом театре. Ну, енді қалай айтуға болады, бірінші көргеннен біз біріміз құшақтап бауырлар ретінде сондай бір жақын бала, өзі білмеймін мына жерде қалай көрінген кинода, сондай әдемі сұлу баланы, өзі керемет, содан кейін воспитанный сондай, соны ойнау мәнерлері бөлек бұлардың, бір орында тұрмайды, әлгі біз қазақ қырғыздар айтамыз ғой, қуып кетеді дейміз ғой, вот такой он молодой, энергичный такой. Енді білмеймін, ол келемін деген. Но я не знаю, может келмей қалды. Может Казахстан приедет. Ну посмотрим. Но главное это самый Айтурган Темирова. Вот сколько лет она не снималась, карте самой. В Чехии там живет. Но просто приятно с ней работать. Анансындай Руслан Акун режиссер, атактуу, аябай таланттуу режиссер экен. Аны менен мен биринчи таанышканым анын киносу аркылуу таанышып калгам. Ал Салам Нью-Йорк. Чехияга алып келишип, баягы диаспора, кыргыз диаспора. Ана мени чакырып калышты, Айтурган же келиңиз, ушундай сонун режиссер чыгыптыр, ушундай сонун кино тартыптыр деп, анан болуптур деп барып көрүп, ошол кино аябай мага жагып, ушунчалык жүрөгүмдө калды. Ошол чын эле ушу кыргыз режиссеру десек, ой кыргыз режиссер жаш экен, ушундай деп. Анан ошондой суктандым, ага бакыт тиледим, чоң ийгилик каалап, ошондой эметкем, кубанып калгам, ушундай жакшы режиссерлор чыгып калыптыр деп. Анан жылдар өттү, вот 3-4 жылбы, анан Руслан өзү мага СМС жазып калды, Айтурган эже, сизге ушундай роль сунуштап атам, сценарийди берейин, окуп көрүңүз деп калды. Анан эми өзүмдө кино башка актриса эмесмин, үйдө таянеле болуп олтурайын деп калгам да, анан ренжиттирбей болупту, сценарийин болсо деп окуп
окуп коеюн деп балам болуптур, алып келчи деди. Сценарийди алып келди. Ошол сценарийди 30 мүнөт ичинде окуп таштадым да. Күлүп аттым, ыйлап аттым. Ушунчалык берилип кеттим баягы. Сценарийди окуп атып, баягы өзүм киного тартылып аткандай сезип калдым да. Анан звонок этип айттым, "Ай, сен сценарийди ким жазды?" десе, "Мен өзүм" деди. "Ой, аябай ушундай сонун жазгансың, ийгилик каалайм." Десем, "Сиз ойнойсузбу Апашка?" деди. "Ой, сен ишенесиңби Апашкага? Мен жараймынбы? Мен ойноп кете алам. Мен эми чын эле Апашкамын го, бирок эми үйдө эле Апашка болчу. Экранда элдин баарына кантип эметем ойнобой калам го. Анткени мен илгери драматический ролдорду ойногом, жаш келиндерди. Анан буякта 20 жылдан кийин эле мына тарс деп эле мындай чыгып калдыңар" десем, "Жок, мен сизге ишенем, сиз ойноп бере аласыз" дегенден кийин ошо мага ишенип ушул ролду бергени үчүн, сунуштаган үчүн мен Русланга чоң ыраазычылыгымды айтам. Анткени мен үчүн бул дебют. Меня зацепила сама история. Я сама, как этот Ермек, выросла у Апашки и Аташки. У меня мама умерла, и меня вырастили дедушка с бабушкой. Вот точно так же вот это все тепло, которое написали эти ребята во главе с Русланом, это трогает сердца каждого человека, мне кажется. Мен Русландан жұмыс істеймін, онда Руслан Казахстан снимал, как художественный фильм, там эпизодическая роль. Это первый раз вот здесь в Кыргызстане я работал. Қазіргі молодежь, ол Қазақстанда болсын, ол Қырғызстанда болсын, бұлар бөлек молодежь қазір. Бұлардың воспитаниясы, бұлардың ана қабылдауы, үлкенді сыйлауы. Кинода білесің ғой, кейбір кезде матым, мынау кетіп қалады. Ал мен ондайдым, мысалы мен осы мына коллективте ешқандай жағдай айттым, мен ешқандай естігем жоқ. Қазір бізде Қазақстанда да сондай. Олар басқа түрде, басқа форматта жұмыс істеуге тырысатын адамдар ғой. Сол себепті мен айттым, біз біріміз мынандай болып тұрып өмір сүріп, жақсы өнер туғызу керек. Кезінде çok мұғырыптар қалайды, Тоғызды, керемет Жұмадыловтар, Бейшеналиевтар, Азиз жүрміз ал бізде Бейшеналиев. Сол себеп бірімізбен не қылса, өнер деген ол бөлудің қажеті жоқ, бірге болуымыз керек. Сонда біздің біріміз туысқандығымыз, біріміз достығымыз, біріміз жақсы көретініміз бірден келе бастайды. Ну, вы знаете, мы, казахстанская сторона, подключились к этому фильму с марта этого года. До этого, я думаю, что был написан сценарий очень долго. Руслан говорил, что несколько лет писали сценарий. Вот мы подключились с марта этого года. Вот сегодня мы выпустились, значит, сколько времени? Полгода, да? Да. И албетте 20 жыл камера, ушунчалык сагынган экенмин, мага айтып атпайбы, биринчи жолу киного келип атканда өзүм кичине переживать этип аттым, бир жактан толкунданып аттым, бир жактан баягы ойноп кете аламбы, кандай деп кичине кыйналдым да. Кийин анан ушу группа ушундай съемочный группа жакшы балдарда иштейт экен, Руслан менен. Алар карасам тим эле берилип иштеп атат. Ар бир өзүнүн милдетин жакшы аткарып атат. Гримерныйбы, операторбу, жардамчысыбы. Анан аларга карап балдарга мен деле колдошум керек. Алар деле менин неберелерим, балдарым. Алар мага ишенип эметип атат, ишенип атат. Ошондон мен кандай болсо деле, чарчасам деле ойношум керек деп ойнодум. Мы в Казахстане очень любим Руслана Акунова. Его творчество, начиная фильмы «Салам Нью-Йорк», да. Потом еще фильм «В поисках мамы 1-2». То есть это были у нас культовые фильмы. Все знают саундтрек к этому фильму. Все очень любят. В Казахстане очень любят Руслана Акунова. Вот. И «Каникулы оффлайн», кстати говоря. 2 части, которые снимал Руслан, у нас были очень популярны среди детей, среди подростков. Поэтому мы Руслана Акунова очень любим. Я сама его не раз приглашала на свои проекты, чтобы он снимал наши казахстанские фильмы, потому что у нас очень близкая ментальность. Кыргызбен казак агайын дейді ғой, туз. Поэтому эта ментальность очень близка. Но ему было некогда, и он говорит: хотите прочитать мой сценарий, над которым я сейчас работаю? Я прочитала, и он меня тронул до глубины души, поэтому мы включились. И я очень рада, что мы, казахская часть, тоже являемся частью этого фильма.